Кыргыз тили 3-класс Сапаркова Чынара Жакбековна. Саламатсыңар балдар? Мүмкүн маанайыңар кандай? Эмесе сабакты баштайбыз. Сабактын темасы бүгүнкү өтө турган сабак сөз түркүмдөрү зат атооч. Эгер сабактын максаты менен таанышабыз балдар. Кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар экенин билебиз. Зат атоочту катыштырып сүйлөм түзө алабыз. Заттар жандуу жана жансыз болуп бөлүнөрүн билебиз балдар. Балдар, сүрөткө көңүл бурабыз. Биз сүрөттөн эмнени көрүп турабыз? Карагыла, сүрөттөн биз эмнени көрүп атабыз балдар? Көп адамдарды көрүп атабыз, Көп адамдарды көрүп атабыз балдар. Эгерде көңүл бурсаңар, көп адамдарды көрүп туруп, анан балдарды көрүп атабыз. Топ көрүп атабыз балдар. Анан балдардын кийген кийимдерин көрүп туруп атабыз. Бул менен мен силерге эмнени айткым келип атат балдар? Бул ушул сүрөттөрдө эле кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрү камтылган. Мисалы, кимдер отурат бул жерде? Кимдер? Адамдар отурат балдар. Балдар эмне кылып жатышат? Балдар ойноп жатышат. Балдар эмне ойноп атат? Топ ойноп атат. Балдар кандай кийинген? Сары, көк, кызыл, кара, жашыл. Топ балдар ойноп аткан жер кандай түстө экен? Жашыл түстө. Эми ойлонуп көргүлөчү балдар. Булардын баардыгы кандайча сөз түркүмдөрү менен ушул сүрөт байланыштуу. Сөз түркүмдөрү дегенде эле биз эмнени оюбузга алабыз балдар? Бул жерде кыргыз тилинде сөз түркүмдөрүнүн баардыгы камтылган. Анан эмесе көңүл бурабыз балдар? Ким? Ким? Кимдер? Бала, балдар, адамдар. Бул кайсы сөз түркүмүнө берилет кыргыз тилинде? Азамат, эгерде кимде ким туура тапкан болсо, бул кыргыз тилинде зат атоочко берилет. Эми карагыла. Ким? Бала. Кимдер? Көптүк түрүндө айтылып атат. Балдар. Ким? Бала. Кимдер? Балдар. Кимдер? Адамдар. Зат атооч болуп атат. Кимдер? Адамдар. Көп адамдар отуруп эмне көрүп атат? Футбол көрүп атат. Анан ошондой эле мен бул жерге эмне кылып кеттирим? Эмне? Эмне? Топ. Бул дагы зат атооч. Анан бул боюнча кеңири ким эмне деген суроого кеңирээк токтолобуз балдар, Ошондо дагы кайрылып кетебиз. Андан кийин кандай? Кандай? Сары, кызыл, жашыл. Балдар кандай кийинген? Сары түстө кийинген. Карагыла. Сары түстө кийинген. Бул бала кандай түстө кийинген? Кызыл түстө кийинген. Зат атоочтон биз суроо берип атабыз. Кандай деген суроону берүү менен биз эмнени таап атабыз? Сөз түркүмүн таап атабыз. Биз сын атоочту таптык. Кандай? Сары. Балдар ойногон жер кандай түстө экен? Жашыл түстө экен. Топ кандай түстө? Ак, кара түстө. Топ кандай? Көлөмүч, тоголок. Сын атооч. Сөз түркүм кетти, биринчи зат атооч. Эми канчу? Канча бала ойноп атат? Бирөө, экөө, көп. Бул жерде канча адам отурат? Көп адам отурат. Сан атоочко суроосуна сөз түркүмү сан атооч. Канча бала ойноп атат? Канча ойноп атат топ? Бирөө, экөө. Канча адам көрүп отурат? Көп адам көрүп отурат. Бул сын атооч, зат атооч аркылуу сөз түркүмдөрүнүн баарына суроо беребиз биз балдар. Эмне кылып жатышат? Балдар, эмне кылып жатышат? Ойноп жатышат. Балдар, эмне кылып жатат? Ойноп жатат. Бул
кыймыл аракетти ойноп жатат, бийлеп жатат, китеп окуп отурат. Булардын баардыгы кыймыл аракетти билгискен сөздөр. Булар эмне болот экен? Этиш сөз түркүмү болот экен балдар. Кыргыз тилинде сөз түркүмү менен биз эмне кылдык? Тааныштык. Көңүл бургула. Эгер унутуп коебуз десеңер, иштептерге жазып алсаңар болот. Карагыла. Ким зататоч, кимдер зататоч, кимдер зататоч. Кандай сынаточ, кандай сары сынаточ, кандай кызыл сынаточ, кандай жашыл сынаточ, канчо бирөө, канчо экөө, канча адам, көп адам сынаточ. Эмне кылып жатышат? Ойноп жатышат. Кимдер ойноп жатат? Балдар ойноп жатат. Мына булар кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрү мен силер менен тааныштырып кеттим. Мына зататоч, сынаточ, санаточ, этиш. Эгер түшүнсөңөр, иштептерге жазып алсаңар, анда азаматсыңар балдар. Эми карагыла. Бүгүнкү теманын өзүнө келип кайрылайык. Заттардын аттарын билдирип, ким эмне, кимдер эмнелер деген суроого жооп берген сөз зататоч деп аталат. Мисалы, адам ким? Адам, эмне тоо, кимдер энелер, эмнелер китептер. Эми бул жерден ким эмне деген суроого жакшылап көңүл бурабыз балдар. Кыргыз тилинде ким деген суроо жандуу адамга гана берилет. Мисалы, ким Асан, ким Амина, ким Сабыр, ким Айнура. Мынага көрдүңөрбү? Ким адам, кимдер энелер, жандуу адамдарга гана берилген. Ким деген суроону адамдарга гана берилебиз. Ал эми тоо, китептер, гүл деген сөздөргө зататоочтун эмне деген суроону беребиз. Эми ошону менен бирге эле азыр биз тактап алдык, балдар, билип алдык биз. Заттардын аттарын билдирип, заттын атын билдирет экен. Ким адам, эмне тоо, заттын атын билип атабыз. Кантип билип атабыз аны? Ким эмне, кимдер эмнелер деген зататоочтун суроосун берүү аркылуу заттын атын билип атабыз. Андан ары заттар жандуу жана жансыз болуп бөлүнүшөт. Жандуу зататооч, анан жансыз зататооч болуп бөлүнөт. Ким, кимдер деген суроолорго жооп берген заттар жандуу зататоочтор болот. Мисалы, ким бала, ким ата, ким окуучу, ким акын, ким мугалим. Кимдер кыздар, сүрөтчүлөр, адамдар. Бул көрдүңөр, бүт жандуу затка берилип атат, адамга гана байланыштуу. Жаныбар, курт кумурскаларды билдирген сөздөр да жандуу зататоочтор болушат. Аларга биз ким эмес, эмнелер деген суроолорду беребиз. Эмне чымын, эмне уй, эмне ит деген суроолорду бере алабыз, балдар. Түшүнүктүү болуш керек. Ким эмне деген суроону кандай кылып беришти дагы өтө суроону берүү өтө маанилүү экен кыргыз тилинде. Эми бул сүрөттөн суроо берейикчи. Зататоочту таап көргүлүчү балдар. Өзүңөр эле ойлонобуз. Азыр эле зататоочко көптүк, анан жекелик санда беребиз. Ким десек, мисалы, ким кыз. Ал эми бул жерде 1, 2, 3, 4, 5 булардын баарына кандай суроо беребиз? Кимдер? Кыздар, балдар. Зататооч кандай зат бул? Жандуу зат. Анткени жандуу зат экенин билебиз. Жандуу зат деп эмнени айтабыз? Бир жерин кармаганда, тартканда, ооруганын сезсек жандуу экенин билебиз. Анан эми ошол эле учурда бул жерде да эмне деген суроого жооп берген жандуу заттар бар. Көңүл бургула, балдар. Эмне? Дарак. Даракта жандуу. Эгерде биз буну карабай койсок, суу куйбай койсок, бул эмне болуп калат? Соолуп жок болуп калат. Ошол эле жансыз затты карагылачы. Бул жерде жансыз зат барбы бул сүрөттө? Бар. Балдар, ойлонуп көргүлө. Жансыз. Имарат. Эмнелер? Имараттар. Жансыз зат. Эмнелер? Имараттар.
Зататоштабыз. Эмне? Асман. Эмне? Bulut. Эмнелер? Булуттар. Түшүндүк болуш керек, балдар. Азаматсыңар эгер түшүнсөңөр. Таяныш сөздөрдү колдонуп сүйлөм түзөбүз, балдар. Таяныш сөздөр кайсылар булар? Таяныш сөздөр: асан, китеп, таш, гүл, ат. Эми сүйлөм түзгөнгө аракет жасайбыз, балдар. Мынакей, сүйлөм өзү эле бизге келип чыкты. Силер деле бирок сүйлөм түзгөндү билип калдык деп ойлойм. Эми карагыла. Асан бүгүн айылга чоң энесине кетти. Карагыла, зат атооштап кылачы. Ким кетти айылга? Асан. Жандуу зат. Ким? Асан. Биз жандуу анан жансыз деп бөлбөдүкпү заттарды? Азаматсыңар. Анан кийин мен китеп окуганды жакшы көрөм. Ким? Мен, ататоош болуп атат. Эмне окуганды? Китеп. Кандай зат бул? Эмне? Китеп. Жансыз зат атооч. Андан ары биз тоодон өзгөчө таш көрдүк. Ким? Биз. Биз жөнүндө айтып атат, адамдар жөнүндө. Эмне? Эмне көрдүк? Таш. Бул дагы таш, жансыз зат атооч. Биздин мектепте кооз гүлдөр өсөт. Эмнелер өсөт? Гүлдөр, жандуу зат. Мага чоң атам ат мингенди үйрөттү. Ким үйрөттү? Чоң атам. Карагыла. Чоң атам кандай зат? Жандуу зат. Эми бул жерде ат дегенде жандуу зат, бирок биз эмне кылабыз буга? Кандай суроо беребиз? Эмне? Эмне деген суроо. Анткени жаныбарларга биз дайыма жандуу заттагы эмне деген суроо беребиз. Ат. Ким? Чоң атам. Эмне мингенди үйрөттү? Ат мингенди үйрөндү. Балдар, түшүндүңөр болуш керек деп ойлойм. Жандуу жана жансыз заттарды сүйлөмдөн кантип таба алат экенбиз? Эгерде таба алаган болсоңор, түшүнсөңөр, азаматсыңар, иштептерге жазабыз. Эми бул жерде балдар бизге бир өзгөчө текст берилиптир. Карап көргүлө. Бул тексттин аты да башкачараак. Сөздөр жана алардын мааниси. Илгертеден билесиңер, кыргыз эли аябагандай сөздүн маанисине аябагандай чоң бир маани беришкен. Бул жерде сүрөттө 3 сүрөттү көрүп турабыз бул жерден, балдар. Кап, эмне? Кап, зат атоочу, жансыз. Кимдер? Адамдар, жандуу зат. Bunun içinde emne бар? Buğday бар, балдар. Buğdaydı бул адам үйүнө киргизип бурчка коюп койду. А бул бала болсо buğdayды эмне кылып атат? Жерге сээп жатат. Эмне себептен бул сөздүн мааниси деген текст эмне себептен сөздүн мааниси деп аталып калыптыр? Ошого көңүл бурабыз. Текстти кунт коюп окугула, балдар. Ар бир текст окулуп атканда, балдар, тексттин кандайдыр бир тарбиялык мааниси бар. Мен жөн гана текстти угуп эле койбош керек, анын кандайдыр маанисин түшүнүш керек. Кана текстти окуйбуз азыр, кунт коюп окугула. Тексттин темасы сөздөр жана алардын мааниси дейт. Бир киши узак жолго чыгып баратып, үйүндөгү 2 кап buğdayын кушуналарына мен келгичекте карап бергиле деп берип кетет. Кошуналарына 2 эмне кылды? Кап buğday берип атат, балдар. Кошуналардын бирөө buğday салынган капты үйдүн бурчуна катып коет. Беркиси buğday салынган капты ачып, айдап даярдап койгон күздүк тасый. Buğdayдын ээси келет да биринчи кошунасына барып buğdayын сурайт. Кошунасы buğdayдын жарабай калганын көрөт. Ал бош капты эмне кылмак эле? Көңүлү чөккөн бойдон экинчи кошунасына келет. Баягы эки кошунагаттан buğday бөлүп бербейт эле, балдар.
маани бергиле аябагында мынакей мына эки кошунага берди. Кошунасы берген будай кошуна келди дагы мынакей бул кошуна эмне кылып келди? Эмнесин алып чыгып берди буудайын. А бул болсо буудай жок деп атат. Бул аксакал берген буудайын алган келгенде. Анан эмне деп атат? Келип буудайын сураса, кошунасы анын колунан кармап алып, жүрү мени менен, сага буудайыңды көрсөтөйүн деп эгин талаасын алып барат. Талаанын башына барып, буудайын ыргалып өскөн талааны көрсөтөт да, буудай ыргалып өскөн талааны көрсөтөт да, мына буудайың сактап койсом чирип кетмек. Ошондуктан буудайыңды талаага сээп койгом. Эгинди оруу жыюу убагында мол түшүм алабыз. Берки киши абдан ыраазы болот да, Кудайга шүгүр, камбыл, түшүнүктүү экенсиң. Берки кошунамын сөзүнүн маанисин түшүнө албаптыр. Капты ачпай катып жатып алып, ичиндегилери жараксыз болуп калыптыр. Сен досум сөзүнүн маанисин жакшы түшүнүпсүң. Эртеси чабармандан кат жиберет. Кошунасы катты ачып, ичин окуду. Кымбаттуу досум, жайында талаадан алган түшүмүңдүн 2 кабын мага жибер. Калганын сен ал. Калган буудайды түшүнүктүү болгонуң үчүн сага ыраазычылыгым катары кабыл алышыңды суранам. Балдарың менен эсен аман бол деген экен. Кана балдар, түшүнүк алдыңарбы бул жерден? Кайсынысы акылдуулук кылган экен? Сөзүнүн маанисине жакшы түшүнгөн экен. Үнүмдү бийигерээк чыгарып атам силер жеткиликтүү болсун деп. Кана кандай кайсынысы акылдуу болду? Бул буудайды бекитип койгонун кошуна акылдуу болду же буудайды сээп салган кошунасы акылдуу болду? Сөздүн сөзсүз түрдө балдар, ошо сөздүн буудай жаман болуп кеткенин билип, эмне дыйкан өзүнүн буудайына кошуп сээп салгандыгы эмне болду? Бул кошунасы, буудайды берген кошунасы ыраазы болду. Мына балдар, сөздүн маанисине дагы эмне кылышыбыз керек экен? Түшүнө билишибиз керек экен. Мына окуя, каармандар, окуя болгон жер, окуя болгон мезгил. Окуя кайсыл жерде болду? 3 кошунанын ортосунда окуя болду. Каармандар кимдер? Кошуналар. Окуя болгон жерди дагы биле алдык биз балдар. Окуя болгон мезгил кайсы мезгил экен? Жаз мезгили экен, Бул жаз мезгилинде болгон окуя экен. Эмне үчүн текст сөздөр жана алардын мааниси деп аталыптыр? Ар бир адам сөзүнүн маанисин түшүнө билиш керек экен. Биринчи кошунасы туура эмес иш кылдыбы? Ооба балдар, туура эмес иш кылды. Анткени ал буудай жаман болуп кеткенин көрчү, өзүнө жаратса, ошол бир кап буудайдан көп буудай алмак. Экинчи кошунасы эмне себептен сөздү туура түшүндү деп ойлойсуңар? Анткени ал эмне кылды? Ошол буудайды сээп салды дагы, кошунасына да ошол бир кап буудайды, жаңы буудай берет. Ал эми өзүнө дагы пайда таба алды. Сөздөрдү туура жана терең түшүнүү үчүн эмне кылуу керек экен? Сөздүн балдар маанисин түшүнө билишибиз керек. Кошунанын ордунда силер болсоңор кантер элеңер? Ойлонуп көргүлөчү. Кошунанын ордунда силер болсоңор кантер элеңер? Ушундай иштейтпир? Ошол себептен балдар, бул текстте сөздүн маанисине жараша дайыма иш кылышыбыз керек экен. Эми балдар, убакыт болуп калды, үйгө тапшырма. Жандуу жана жансыз сөздөрдү качтырып 3дөн сүйлөм түзөбүз. Жандуу жана жансыз сөздөр боюнча түшүнүк алдык, Жандуу заттарга көбүнчө ким деген суроо беребиз. Ал эми жан жаныбарларга тиешелүү болгон, аларда жандуу зат болот, бирок кыргыз тилинде биз аларга эмне деген суроо беребиз. Буга чейин дагы биз эмне кылдык, тема боюнча сүйлөм түздүк. Ошондой кылып сүйлөм түзсөңөр болот балдар. Ал эми азыркы текст боюнча дагы өзүңөр ойлонуп көргүлө. Ойлоносуңар балдар.